Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздер менен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы өтсүн. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып, колдоп кетиңиз. Бүгүн 22 апрель сиздерди эң жакшы кабар менен тааныштыра кетели. Көпчүлүк күткөн, көпчүлүк мигранттар Россияда жүргөн биздин мекендештер күткөн жакшы, жагымдуу кабар. Россия чет элдиктердин өлкөдө жүрүүсүн мыйзамдаштыруу мөөнөтүн 10 сентябрга чейин узартты. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, бул чечим мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарга, анын ичинде кыргызстандыктарга өзүнүн укуктук макамын иретке келтирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Россия президентинин жарлыгы боюнча чет элдиктер 30 апрелге чейин документтерин жөнгө салышы керек болчу. Мындан сырткары, Кыргызстандын Россиядагы элчиси Россия Федерациясынын президентинин чет өлкөлөр менен межрегионалдык жана маданий байланыштар боюнча башкармалыгында кыргыз жарандарынын Россияда болуу маселесин талкуулады. 2025 жылдын 21 апрелинде Кыргыз Республикасынын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Россия Федерациясынын президентинин чет өлкөлөр менен межрегионалдык жана маданий байланыштар боюнча башкармалыгынын начальниги Маслов менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Россия Федерациясында жүргөн кыргыз жарандарынын маселелери, анын ичинде 2025 жылдын 11 апрелинде Москва шаарындагы Мончо комплексинде кыргызстандык эмгек мигранттары катышкан окуя талкууланды. Бул окуя коомчулукта кеңири резонанс жараткан. Кыргызстан элчиси Бөкөнтаев аталган окуя боюнча терең тынчсыздануусун билдирип, бул маселени калыс жана адилеттүү кароого чакырды. Мындан тышкары, жолугушууда Россиялык тарап Россия Федерациясынын президентинин өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктук макамын жөнгө салуу шарт түзгөн указынын мөөнөтү 2025 жылдын 10 сентябрына чейин узартылганын маалымдады. Тараптар Кыргыз-орус мамилелерин союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк негизде мындан ары да чыңдоого бекем чечкиндүүлүгүн билдиришти. Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Орто Азиялык мигранттар негизинен жеңил жумуштарды тандап, таксист жана курьер болуп кеткендиктен, ири логистикалык тармактардын ээлери азыр массалык түрдө жаңы мигранттарды Кореядан, Вьетнамдан, жада калса Филиппинден тарта баштады. Ушул маалыматты да туугандарга бөлүшүп кетиңиздер. Россияга жумушка орношууда дагы ишеничтүү компаниялар менен сүйлөшкөн аракет кылыңыздар. Анткени мыйзамсыз иштеген ишканалар дагы акыркы учурда өтө көбөйүп кеткен. Абайлаңыздар мекендештер. Бул көрүп турган складда мыйзамсыз антифриз чыгарган адамдарды полиция кармап, териштирүү иштери жүрүп жатат. Маалымат менен бөлүшүп коюңуз. Жумуш, халтура, подработка, квартира издеп жүрсөңүздөр, баягы эле Береке элге жарайт кереке. Береке.ру сайты же Google Play'ден Береке.ру тиркемесин көчүрүп алыңыз, дайым телефондо болсун. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналды колдоп, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документти тактап жүрүңүздөр, регистрациянын сроогунда карап коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сыныман жетели, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.